Анжелика, мен карантинде ыйлак болуп эле баратам. Кечирим сурашкан видеону көрүп кайра дагы ыйладым. Ыйлак болуп баратам карантинде. Адам күндө өзүн өзү тарбиялаш керек. Ар бир нерсени жасап жатып, эртең өкүнбөгөндөй болуш керек. Кокустуктан адамдын өмүрү кыйылып калышы мүмкүн экенин билебиз. Адам өз баласына, балдарынын энесине эмес, бөтөн адамга дагы зыян алып келбеш керек. Кудай бизге колу бутту жаныбызды баксын деп берген. Туура багытта гана колдонолу. Толтуура эркек сымалдар алсыздарга кол көтөрүш кемсинтип келишет. Ошолор алынан кеткенде ооруп же кайратса кимге жалдырайт? Аялы менен балдарына го. Ойлонгула, адам болгула деп билдирди. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Асема Токтобекова. ТВден мугалим эжекесин издебей элесиңерби? Коронавирус илдетин жайылып жатышынан улам. Азыркы мезгилде Кыргызстанда окуучуларды аралыктан окутуу ишке ашып жатканы белгилүү. Шоу-бизнес чөйрөсүндөгү бир топ таанымал ырчылар, өнөр адамдары балдарына мугалим болууну түйшүгүн башынан кечирип жаткан кез. Алар көрөрмандарына ар кандай кызыктуу сүрөттөрдү, видеолорду бөлүшүүдө. Актриса Асема Токтобекова да онлайн окуу тууралуу өзүнүн оюн бөлүштү. Ошентип бала деген көз ачып жумганча чоңоюп калат экен. Апам айткандай, баланы кичинекей кези жакшы, чоң балдардын чоң проблемасы болот деп. Ансыңарындай асмандан түшкөндөй эле кыял биздикилерде да бир топ онлайн сабактар өздөрү окуп калганы бизге жеңил. Чачтарыбыз да агартпай, сиздер кантип атасыздар онлайн учурунда. ТВдан мугалим эжекесин издебей элесиңерби деп кайрылды ырчы өзүнүн көрөрмандарына. Актриса Асем Токтобекова 1986 жылы 25 июлда Бишкек шаарында төрөлгөн. 2008 жылы Боз салкын тасмасындагы мыкты ролу үчүн Баку шаарында өткөн Восток-Запад эл аралык кинофестивалында эң назик образ байгесине ээ болгон. Учурда өмүрлүк жолдошу 2-3 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Баласын сабаган адамдын аялынын 5 айлык боюнда бар экен. Бул тууралуу ИИМдин Москвадагы өкүлү Асхат Алиев билдирди. Кармалган Эмилбек аттуу жаран 5 жылдан бери Москвада үй бүлөсү менен жашайт. 3 балалуу, аялы эко дворник болуп эмгектенгенин айтышты. Үйүнө барып таанышып чыктым. Жашоо шарты абдан начар экен. Аялы ыйлап, күйөөм камалып кетсе 3 баламды кантип багам, 4-сүн төрөгөнү жатам деп жалбарып жатат. Элде ар кандай талаптар коюлуп, камалсын дешүүдө. Мен коомчулукка кайрылат элем. Уулун сабаган адамды 4-5 жылга эркинен ажыратуу туурабы же эскертүү берилсинби деп билдирди. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG.